Бишкек шаарынын мэриясынын кызмат адамдары 43 миллион сомдон ашык бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алган. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, УКМК тарабынан Бишкек шаардык кеңешинин жана Бишкек шаардык администрациясынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренеси боюнча кылмыштарды жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүш иши козголгон. Такталгандай, Бишкек шаардык кеңешинин депутаты жана Бишкек шаардык мэриясынын кызмат адамдары бюджеттик каражаттарды үгүт иштерине жана жеке жарандык демилгелердин долбоорлорун ишке ашыруу тартиби жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө токтомдун кабыл алуу менен бюджеттик каражаттарды эсептеп чыгуу жөнүндө 2020 жылга парламенттик шайлоонун алдын алуу мыйзамсыз механизми түзүлгөн. Ошол эле учурда бул жарандардын долбоорлору жалаң гана шаардык кеңештин жана Бишкек шаарынын мэриясынын жооптуу кызматкерлеринин демилгеси менен ишке ашырылып, натыйжада 43 миллион сомдон ашык бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз өзүнө ыйгарып алуу иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле долбоорлор Бишкек шаарынын мэриясы эмес, түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан ишке ашырылган. Учурда тиешелүү ыкчам иликтөө иш чаралары жүргүзүлүп жатат.